Дел адамга түшүнүп болбойт. Кээ бир адамдарга көп эле жолугасың. Көп эле жолу алар менен чер жазышып, сүйлөшкөндөй болосуң. Бирок алар жөнүндө бир нерсе айтайын десең эле, айта турган эч нерсең жок болуп чыга келет. Ал эми кээ бир адамдар менен эзилишип деле сүйлөшпөйсүң. Сүйлөшсөң да бир эле жолу сүйлөшкөнсүң. А түгүл таптакыр сүйлөшкөн да эмессиң. Сыртынан эле билесиң. Бирок алар карегиңде бир отуло орноп калат да, сенин адам экениңди дайыма эскертип турат. Бүгүн анда кеп оролу ошолор жөнүндө. Байдылда Сарногоевди кимдер гана билчү эмес, мен да жакшы билчүмүн. Гүлбакта жүргөнүн да, батальону менен жүргөнүн да көп эле кездештирдим. Бирок бир жолу да аны менен сүйлөшкөн эмесмин. Бүгүн биринчи жолу бетме-бет кездешип, биринчи жолу сүйлөшүп отурам. Мектеп асмасында иштешчү элем. Түш маалы, бөлмөдө жалгызмын. Эшик ачылып бирөө киргендей болду. Башымды көтөрдүм. Маңдайында жаңы орнотулган зым карагайдай зыңкыйып Байдыкем турат. Эмне деримди билбей катып калдым. Байдыкем өзүнө гана таандык сөөлөт менен бөлмөнү бир айландыра карады да, эч ким жок тура, деп койду. Кимдир бирөөгө кайрылып жаткандай. Ооба, баары тамакка кетишти. Тамакка кетиштиби? Жакшы анда эничек, тамакка кетишсе. Колун көтөрдү да муштумун түйүп бир айландыра карады. Ушуда муштумбу? Деди анан жийиркенгендей ырайын бырыштыра. Бул эки муштум эмес беле? Башын чайкай муштумун жазды да, өзүнө өзү боору ооругандай кайрадан башын чайкап ойлоо туруп калды. Анан мени карап кысынгандай: баары тамакка кетишсе эничек, сенде 1 сом барбы? Мен дали өзүмө келе албай, аңырайган бойдон чөнтөгүмдөн 1 сом алып ага сундум. Ал алды да: эми мен кайда барам? Деди табышмактуу. Бара бериңиз да, дедим мен ойлонбой. Сиз кайда болбосун бата бересиз да. Мен өз сөзүмдөн өзүм коркуп кеттим да, жылмаймыш болуп Байдыкемди карап калдым. Ия, Байдыкем селт эте түштү. Кайда барсаң бата бересиң? Айланайын. Кайда барсаң? Сөзүн улай албады да, мени тиктеп калды. Мен Байдыкемди эмес, кандайдыр бир бажырайган мээримди көрүп турдум. Анан ошол мээримдеги бажырайып турган көзүнөн тегеренген жашты байкап калдым. Айланайын, деди алаңгыча үнү кардыга. Кайда барсаң бата бересиң. Байдыкем ушинтип өзүнчө күбүрөнүп чыгып баратты. Мен артынан карап калдым. Анын далысы ийини бүлкүлдөп баратты. Ал мага эки далысы менен ыйлап бараткандай туюлду. Байдыкемдин акка моюн сунганын укканда, менин көз алдыма дал ушул мээримдеги бажырайган, жаш тегеренген көз тартылып турду. Мурда менде мындай бир жакшы адат бар эле. Бош күндөрү же өзүм жалгыз, же балдарым менен бирге жөө жалаңдап шаар кыдырчубуз. Үйдөн чыгып, китеп дүкөндөрүнө кирип, акыры барып Ош базарына токтор элек. Ошондой жортуулдарымдын биринде мен Ош базарына кире бериштен нукура кыргыз окумуштуусу профессор Мударис Кусейин Исаевке жолугуп калдым. Бул кишини мен сыртынан жакшы таанычумун, бирок мени тааныбайт го деп ойлочу элем. Эмнегедир экөөбүз учурашып калдык. Кусейин байке Шар, Айкөл жана Март киши экен. Мен сенин жазгандарыңдын баарын окуп жүрөм, деди салтанаттуу. Сен деген кыргыздын бир кулунусуң, жүргүнүң. Кусейин байке жөнөп калды. Кайда дегенге үлгүрбөй мен ээрчий бастым. Экөөбүз ээрчишип базарды аралап өттүк да аркы эшигинен чыктык. Дарбазадан 10 кадам ары эле аялдар 40 алекей тизилип туруп алышып, бозо сатышар эле. Ушу жерге келгенде сага жолуксам бир сыйлап коеюн деп ойлоп жүрчү элем, деди Кусейин байке бакылдап. Бүгүн сааты чыккан окшойт. Экөөбүз кеселерибизди колго алып, жаңыдан эле сүйлөшө баштаганыбызда Кусейин байке сөзүн тык токтотту да алды жакта карап талып калгандай болду. Эмне балекет болуп кетти деп мен да карап калдым. Эч бир деле шумдукту көргөнүм жок. Болгону баскан кадамын атайын санап келаткансыган бир кара костюмчан киши акырын жылып келатыптыр.
Ал жакындап келатты. Көздөрү жайнаган, кичинекей кара тору киши экен. Негедир жүдөңкү. Ал жакындаган сайын Кусейин байкенин жүзүндө жылмаюу пайда боло баштады. Акыры жаныбызга келди. Келиңиз, деди Кусейин байке шашкалактай. Бу сиз кайдан? Келиңиз, алыңыз. Кесесин суна кетти. Тиги киши ыңгайсыздана күлүмсүрөй кетенчиктеди. Мен муну Кусейин байке түшүнгөндөй акырын ага жакындады да экөө шыбыраша кетти. Тиги киши шыбырап жаткансыды. Кусейин байке мага кесени кармата койду да, ошол элеби, анын жарасы жеңил эле, деп сүйлөнө чөнтөгүн оодара кетти. Сизден ал айланып кетсин. Сиз деген Кусейин байке акчасында окшойт. Мага 15 эле. Тиги киши кысынгандай башын кейкеңдетти. Ала бериңиз. Кусейин байке болбой жатып колуна карматты. Ала бериңиз. Сиз билип жүрүңүз. Сиз бизге бүт кыргыз элине керексиз. Кусейин байке бул сөздү ак тилинен айтканын мен анын үнүнүн доошунан даана туюп турдум. Тиги киши жайнаган көзү менен бир карап алды да ары жакка жылган боюнча кетти. Бу кишини тааныйсыңбы? Деди Кусейин байке. Мен башымды чайкадым. Бул деген кадимки Какен Алмазбеков, чоң талант. 25 сом берсем албай атпайбы? Мага 15 эле сом керек деп. Адептүү да. Кусейин байке башын чайкап алды да негедир ойго батып кетти. Ия, деп мен тиги киши кеткен жакка олдула. Какен Алмазбековпу? Мен бул киши тууралуу көп укчумун. Мага тим эле тири шумдуктай кылып айтышчу. Ошондуктанбы мен да аны кандайдыр бир тири шумдуктай элестетип жүрүпмүн. Бети башы шишиген, кийимдери самсаалаган, уят сыйытты билбеген. А бүгүн үстү башы жүдөңкү көрүнсө да, мен бул адамдын ырай пешенесинен, көз карашынан жана кыймыл аракетинен нукурак кыргыздык ыйбаа заатты, туаса ички маданиятты көрүп турдум. Кусейин байке бакылдап көп нерселерди айтып берип жатты. А мен дале өзүмө келе албай турдум. Табышкан экен, деп койду бир кезде Кусейин байке, бир кара чоң бөтөлкө винону көтөрүп алып, салып уруп бараткан бирөөгө колун жаңсай. Анан ойлуу кошумчалай кетти. Какемдин пайдасын ушулар эле көрөт. Какемдин кейпин өзүң деле көрдүң го. Ичип деле жыргатпайт. Анда Горбачевдун катаал заманы болчу. Ичимдикти сатууга катуу тыюу салынган эле. Анан тигилер винону кантип тапканына таңданып койдум. Булар жерден чукурса да табышат, деп койду Кусейин байке күлүмсүрөй. Арадан 10 мүнөт өттүбү же 15 мүнөтпү, Кусейин байке ылды жакты карап, куду баягысындай талып калгансыды. Мен да карадым. Куду баягысындай кадамын санагансып, акырын жылып Какен Алмазбеков келатат. Бизге жакындап келди да бизди күлүмсүрөй тиктеп туруп калды. Кусейин байке, бери келбейсиңби? Дегенде ишарат кылды эле. Тиги киши күлүмсүрөй башын чайкады. Сенден уялып жатат окшойт, деди да Кусейин байке ага өзү кетти. Экөө дагы эле шыбыраша кетишти. Кусейин байке дагы эле капчыгынан акча алып бергенсиди. Жанагы бирөө жетпей калган окшойт, деди Кусейин байке жаныма келгенде. Жана экөөбүз эле элек. Кайдан жайдан келгени белгисиз, дагы экөө кошулуп калды дейт. Мени кыйнап жатышат дейт. Өзүмө келип эле албайсыңбы десем, жаныңызда киши бар экен, уятта дейт. Кантсе да уят сыйытты билет да. Ойлуу туруп калды. Мен да ойго баттым. Өзүмө өзүм келе албай турдум. Бүгүнкү көргөн Какен Алмазбеков менен аны көрө электе өзүмчө түзүп алган Какен Алмазбековдун элеси бири-бирине таптакыр кобушпой турду. Көп өтпөй Кусейин байке экөөбүз ээрчишип базардын ичине кирдик. Кире бериштеги 2 кабаттуу чоң имараттын биринчиси узун зал болчу. Ал жерде да азык-түлүктөр сатылчу. Биз эң четине токтоп аңгемелешип туруп калдык. Сөз кызуусуна кирип кеткен экенбиз. Бир кезде жаныбыздагы бейтааныш киши Кусейин байкеге кайрылып калды. Тиги киши сизге жете албай жатат окшойт. Жанатан бери эле көзү күйүп карап жатат. Экөөбүз тең жалт карадык. Кире бериште бизден көз өтүп Какен Алмазбеков туруптур. Түшүнүктүү, дегендей башын ийкеп алып Кусейин байке жөнөп калды. Экөө көпкө деле сүйлөшкөн жок. Кусейин байке тез эле кайтып келди. Негедир ыраазы болгон түрү бар. Сизди издеп жүрүп араң таптым дейт. Рахмат деп айтып коеюн дедим эле дейт. Кусейин байке ыраазы болуп акылдап жатты. Көрөрүң менен эле келе бербейсиңби? Акыйып күтпөй, десем,
Дагы бирдеме сураганы келатабы деп ойлойбу деп уялдым дейт. Бир нерсе берсем уялмыш болуп тарткынчыктайт. Болбой эле колуна карматтым. Ойлоо үшкүрүнө өзүнчө шыбырай кетти. Какен Алмазбеков. Ушундан аз өттүбү, көп өттүбү билбейм. Айтор бир кезде Оолуз жактан кимдир бирөөнүн бакылдаган үнүн угуп калдык. Какен Алмазбеков дейсиңби? Аны азыр эле алып кетишти. Айылында той болуп жатыптыр. Тойго алда катышышы керек экен. Машинеге салып кетишти. Ушуну эле күтүп жаткансып, Кусейин байке экөөбүз да ордубуздан козголдук. Ушундан кийин мен Какен Алмазбеков менен көп ооруп жүрдүм. Азыр да ооруй берем. Анын кандай чыгармалары бар экенин ушуга чейин эле салбаптырмын. Болгону 13 жашар баланын арманы деген термеси анык экенин анык билчүмүн. Көрсө лепилдеп өзүнөн өзү эле оонду чакырып турган ар бир сабынан нукура кыргыз жаны бажырайып чыга келген көптөгөн оонду ырлардын тексти ушул Какен Алмазбековго таандык экен. Какен Алмазбековго жолуккандан көп өтпөй Кыргызстан жазуучулар союзунун акыркы жыйындарынын бири болуп калды. Ошондо Зирек сынчы, бүгүнкү күндөгү көрүнүктүү адабиятчы Кадыркул Даутов өзүнө гана таандык кер какшык кыраат менен союздун ошол учурдагы поэзия секциясынын жетекчисин мактап келип, мындай бир жөндүү суроо таштаган эле. Какен Алмазбековду силер менден да жакшы билесиңер. Анын сөзүнө жазылган ырларды ырдап жүргөн артисттердин алды СССРдин артык Кыргыз СССРинин эл артисттери болушту. Какен Алмазбеков алигиче союзга мүчө боло албай жүрөт. Анча мынча мейиз болсо ойлонуп көрөлүчү. Ушул да адилеттүүлүкпү? Ушул сөздү укканда зал ойлонгондон корккондой дымый түшкөн. Бирок көп өтпөй сын укпай чоңойгон поэзия секциясынын жетекчиси мындай деп дымыган залга жан киргизген. Эмне, Даутов көрүнгөн ички иш досторун ээрчитип алып келе берсе эле, аларды союзга ала бериш керекпи? Болуптур. Ичсе ичип коюптур дейли. Бирок Какен Алмазбеков көрүнгөн эмес эле да. Ал Какен Алмазбеков болчу да. Тарыхтын таштай катуу өкмү бар да. Ошондо көкөлөп жүргөндөрдүн көбү бүгүн көрүнгөнгө айланып бараткан жокпу да. Какен Алмазбеков бойдон эле калып жаткан жокпу? Акыры Какен Алмазбеков союзга мүчө болду окшойт. Анын биринчи жолу поэзиялык кечеси өтүп, ошондо эл акыны Майрамкан Абылкасымова Какен аксакалдын союзга мүчө болгондугун куду эл баатыры деген наам тапшырылып жаткандай жарыя кылганын телевизордон көргөнбүз. Бирок ал мүчөлүк билетин колуна алганга үлгүрдүбү же үлгүрбөдүбү билбейм. Анткени ушу кечеден көп өтпөй эле жаркын талант Какен Алмазбеков бул жарык дүйнө менен коштошуп кете берген эле. Мен Какен Алмазбеков менен бир да жолу сүйлөшкөн жокмун. Бирок аны эстегенде бүткүл турпатынан нукура кыргыздык ыйба, тубаса ички маданият, даана көрүнүп турган кичинекей кара тору адамдын элеси тартыла калат. Анан буга удаалаш эле көрүнгөн деген сөз жаңырат да жүрөгүмдү үзүп кеткендей боло берет. СССРдин кыйрай элек кези болсо керек эле. Бирок кыйроого даярдалып жаткан. Ушундай кезеңдердин биринде ырай пешенеси да оригиналдуу, баскан турганы да, суроолору менен үнү да оригиналдуу. Мен сыйлаган журналист Бейшенбек Бекешев менден интервью алып, ал телевизордон берилип кетти. Ушунун эртеси эле Асанкалы Керимбаевке капыл-тапыл жолугуп калдым. Мен Асакемди сыртынан эле билчүмүн. Бир да жолу сүйлөшкөн эмесмин. Ал мага негедир керсейген, менсинген, анан да кырс жигиттей туюла берчү. Асакем жайкала басып, менин бир жакшы таанышы менен келаткан экен. Алдынан чыгып учурашып калдым. Таанышым мени тааныштырайын дедиби? Асаке, деди ага кайрылып. Бу Бейшекем. Мен Бейшекемди жакшы билем, деди Асакем корсете, тигинин сөзүн үзүп. Түндө эле интервьюсун уктум. Мага жакты, өзгөчө ойлор жакты. Ушунчалык философиялуу. Мен биреси ыраазы болуп, биреси таңдана тиктеп калдым. Анткени Асакемдин келбетин телевизордон көргөндө эле негедир бул киши телевизорду эле көрбөсө керек деп ойлой берчүмүн. Асакем тиги таанышын унутуп калгандай мени менен сүйлөшө баштады. Чын эле мага ойлоруң абдан жакты. Өзгөчө философияң. Эми сен мага бир трагедиялуу ыр жазып бер. Уону даяр болуп калды окшойт. Сөз эле жетпей жатат. Ушунчалык трагедиялуу болсун. Асаке, деди мен алактай. Мен ыр жазбайм да, жаза да албайм. Кандайча жаза да албайм.
деди Асакем таңдана. Түндөгү философияңа трагедия кошкунда анан аны ырга айландырып кой да. Билип атасыңбы? Мага философиялуу трагедия керек. Мен Асакемди карап туруп, аны аяп кеттим. Ал ыр жазуу менин колумдан келбестигине чын эле ишенбей жатты. Кандай философиялык ойду айттым эле, дедим өзүнчө шыбырап. Таппадым. Жөн эле чыгармачылык жөнүндө сүйлөшкөндөй болдук эле. Асакем мени жаш баладай аңырая карап, жооп күтүп туруптур. Мен андан кандайдыр бир жалындуу сезимди, анында мага деген зор ишеничти даана туюп турдум. Анда ойлонуп көрөйүнчү Асаке, дедим ишеңкирей бербегендей. Ойлонуп көрөйүн. Асакем башын ийкегилеп ыраазы болуп кала берди. Мен эмнени ойлонуп көрмөк элем, ыр жазуу баары бир колумдан келмек эмес. Бул менин жөн эле Асакемдин демин суутуп, көңүлүн кайт кылып албайын деген гана далалатым болчу. Бирок ошентсе да ойлонуп да, ой чаргытып да көрдүм. Колумдан келбеди. Асакемди жөндөн жөн үмүттөндүрүп койгонума өкүнүп жүрдүм. Ошондой күндөрдүн биринде Асакемдин үйүнүн жанынан, ага капысынан жолугуп калдым. Баягы эле келбет, баягы эле салмактуулук, анан баягы эле маанайпастык. Асаке, дедим мен учурашпай жатып. Ойлонуп эле жатам, бирок колумдан келбей жатат. Анан ал жашап жаткан үйдү биринчи көргөндөй сүйүнүп кеттим. Асаке, Асаке, сиз Шакем Дүйшеев, менен бир үйдө турасыз да. Шакем айтпайсызбы? Ал катыра жазып берет да. Асакем ырайын бырыштыра жүзүн буруп кетти да, анан бери бурулуп башын чайкап койду. Мага философиялуу, чыныгы трагедия керек. Ушинтти да, үйүн көздөй басып кетти. Аны узата карап, шыбырап кала бердим. Кара басканда кайдан жүрүп ойлонуп көрөйүн дедим эле. Деги философиялуу чыныгы трагедия дегендин өзү эмне? Кийинки жолугушканыбызда анын көңүлү көтөрүңкү экен. Жылдызы жанып туруптур десем да болот. Жакында бир жарылыш болот, деди ал мага ушунчалык ишенимдүү. Көрөсүңөр, ушундай бир жарылуу болот. Мен Салижан Жигитовдун бир ырын таптым. Көп өтпөй ырды да уктук. Салижан Жигитовдун атактуу элегиясы экен. Бирок жарылуу болбой калды. Ал катардагы бир обондордой эле кабыл алынды. Анын үстүнө Салижан Жигитов бул ырын кайра-кайра иштеп, улам-улам ыйлеп жатып, аны өзү эле оңго айландырып, угунчулардын кийлигишүүсүн талап кылдырбай салган окшойт. Эми буга теңирден бүткөн өзгөчө бир таланты бар, өзгөчө бир музыкалык билими бар, жаңы муундагы бирөө келип эле Салижан Жигитовду жеңе албаса, бүгүнкү угунчуларыбыз аны ордунан козгой албайт көрүнөт окшойт. Жарылуу болбой калганын Асакем өзү да айкын сезди окшойт. Кийин жолугушканыбызда ырымды уктуңбу деп да сурабады, философиялуу трагедия жөнүндө да ооз ачпады. Баягы кейпине келип калыптыр. Көңүлү чөгүңкү, эч кимди кыртыш сүйбөгөн сүйт. Эмнегедир буулугуп өзүнө өзү батпай турганы даана байкалып турат. Ошондо бул жарыкчылыкта өзү эле жалгыз калгандай үшкүрүнө берип, кекенип алган эле. Бир трагедия чыгарыш керек, чыныгы. Чынымды айтайын, мен Асакемдин трагедиялуу эмес ырын уга элекмин. Баары эле трагедияга чыланып калгандай. Ошолордун ичинде көп ырдалбай жүргөн бир ыры бар. Сөзү Омор Султановдуку. Ырдын атын билбеймин, бирок көл жээги, касиеттүү көлдүн жээги деген Асакемдин үнү жаңырганда эле бүт дүйнөдөгү трагедияны жутуп алгандай болот. Анан Асакем дагы кандай чыныгы трагедияны издеп жүргөнүн билбеймин. Жарылып эле кетпесе, Асакем ушул обондон өткөн трагедияны таба алат беле. Кайран Асакем өтө жаш кетти. Анын өлгөнүн укканда менин ичимден кан өттү. Жерди муштап алдым. Сен трагедия издебей эле өз ажалыңды издеп жүргөн турбайсыңбы? Мен үчүн комуздун 3 кылындай ыйык туюлган ушул керемет таланттардан кандайдыр бир жалпылыкты байкаган элем. Ал жалтактык сыртынан анча байкалбаса да, алардан жалтактыктын кээри акырын сызылып уруп турчу. Өзөктү өрттөгөн бул темага өзүнчө атайын кайрыларбыз. Бирок ошентсе да жүрөгүм сыздайт. Ушул керемет таланттар кимдир бирөөлөрдү жалтактап карай турган жөндөрү бар беле?
Буга жооп иретинде Салижан Жигитовдун керемет саптары кулакка жаңырат. Кайдыгы жок болсо да бир өлүшүм, кайсы күнү өмүрүм түгөнүшүн капарга албай жүрөмүн. Кайрандарым терек күүсүн эшитип силер үчүн. Шуулдаба терегим, теректерим, шуулдасаң ачышып каректерим, шуу үскүрүп ыйлагым келет менин. Мен теректердин шуудурун кулагым менен эмес, ак карегим менен угуп жаткандай боло берем.